Кыргызстанда төрөлүп өсүп, мекендин желегин чет өлкөдө желбиреткен кыргыз кыздары бизден сыймыгыбыз. Алардын арасында Олимпиада оюндарынын чемпиондору, дүйнө чемпиондору жана Азия оюндарынын чемпиондору бар. Ал эми кыз Назик деп аталган менен дегеле спорт жаатынан мырзалардан кем калышпай, кээде алардан озуп чыккан кыздарыбыз дагы жок эмес. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө дал ушул спортчу кыздар менен биргеликте күчтүү кыздан күчтүү жооп деген теманын тегерегинде талкуу кылабыз. Саламатсыздарбы? Студиябызга бир нече спортчу кыздарды чакырганбыз. Аларды катар менен маекке аралаштыралы. Ал үчүн алгачкылардан болуп, дүйнөлүк кыз келиндер аралык эркин күрөш боюнча коло медалдын ээси Динура Сулайманованы, ошондой эле самбо күрөшү боюнча Азиянын чемпиону Нуржанат Бекматованы студиябызга чакыралы. Кош келипсиздер. Мүмкүн болсо микрофонду колго алсаңыздар. Динура, сизден баштайлы. Бүгүн биз дал ушул спортчу кыздар, күчтүү кыздардан күчтүү жооп деген теманын тегерегинде бир талкуу кылалы деп атабыз. Анан сизге дагы алгачкы суроону узатайын. Дегеле биз спортчу кыздар дегенде бир эркек балдарга окшогон корс мүнөз кыздарды элестетебиз да. Дегеле спортчу кыздардын алгач мүнөзүн билип алалычы, кандай болот? Биз деле кыздарбыз. Көйнөк кийебиз, кыздарга окшоп эле боенуп. Биз кыз болгондон кийин аяк зат да ошондой болот да. Эми дейле спортту канча жашыңыздан баштагансыз? Сиздин ушундай мыкты спортчу болуп калышыңызга ким түрткү болду? Эмне себеп болду? Мен мыкты спортчу болушума ата-энем, биринчи атам болду. Атам өзү деле спортсмен болчу. Ойноп эле жүрчүк. Бир күнү атам келип, жүрү спорт залга алып баралы деп, жөн эле интерес кармап эле барганбыз. Ошол жерден жагып калды. Ошондон бери бир 4-классымдан бери. 4-класстан сизди алып барып бирөө менен күрөштүрүп көрдү? Жок, 4-класста көрсөттү. Залда балдар тренировка кылып атканда, ал кезде кыз жок болчу. Биринчи кыз болуп мен чыккам. Балдар тиякта боксташып атып, биякта күрөшүп атып, спорттун түрү көп болчу. Аны ошол жерден көрүп, кызыгып, акырындап ойноп келип, көрүп, ошентип эле. 4-классыңыздан бери спорт менен жүрөсүз. Ооба. Чагылар болсун. Нуржана, сизге суроо узаталычы. Мына ошол ар бир кеси ардактуу деп коебузго. Бирок ошонун ичинен сиз баягы спорт жаатында болгондуктан сизге суроо узаткым келип атат. Спорт бул сиз үчүн эмне? Жашоом деп элестетем. Билбейм, эгер спортко келбесем, мен азыркы маалда мындан ошо спорттон чыккары, эмне кылмакмын, окуудан чыккары, үйдө эле отурмак белем деп ойлой берем да негизичи. Эгерде сиздин спорт ушул сиздин жашооңуз болуп атса, демек сизге жаккан үчүн сиз жашоо, менин жашоом деп түзүп атасыз да. Анан ушул өзгөчө кыз балага тийгизген пайдалары кандай болот спорттун? Эми биринчиден адамдын ден соолугу болот. Мындай көңүлүң ачык болот, спортко барсаң, аякта досторуң да болот, алар менен маек курасың. Спорт чөйрөсүнө келип калганыңызга канча жылдын жүзү болуп калды? Мен негизи 12 жашымда келгем, азыр өзүм 22 жаштамын. 10 жыл болуп калды. Кандай бир ийгиликтерди багындырып, анан мыкты чебер болуп, чемпион болуп атап атасыздар? Эң биринчи көргөзгөн ийгилигим 2013-жылы болгон. Азия чемпиондугунда 3-орун алгам. Андан кийин кайра 2011-жылы Азия чемпиондугунда 2-орун алгам. 2013 5-орун болуп калды. Кайра эле 2015-те Азия чемпиондугунда 1-орун алдым. Жакында эле болуп өттү. Самбо боюнча университеттердин дүйнөлүк чемпиондугу болду да. Ошондо команда боюнча биз 2-орун алып келдик. Сиз буга чейин бир кадр артынан сүйлөшүп атканда мен универсалмын деген бир сөздү айттыңыз. Анан сизге суроо узаткым келип атат. Дегеле ошол бүгүнкү азыркы экөөбүздүн сүйлөшүп аткандагы мына эркин күрөш боюнча деп сизди тааныштырып атам да. Ошол жаатындагы жетишкен ийгилигиңиз? Эркин күрөш боюнча чемпион Азия. Дүйнөлүк чемпионаттын коло медалынын ээсимин. Биринчи медалым 2012-жылы Бишкекте, Кыргызстанда өткөн Азияда 3-чү болуп, коло медалга ээ болуп, 2013 Монголияда өткөн Азия чемпионатында чемпион болдум. 2014 болсо дүйнөлүк чемпионатында коло медалга ээ болдум. Бүгүнкү биздин студиябызда дагы бир 2 спортчу кызыбыз отурат. Аларды дагы тааныштырайын, дагы суроону узатайын. Ал үчүн
Самбо боюнча дүйнө кубогунун күмүш медалынын ээси Кундузай Жайчыбекованы, ошондой эле самбо боюнча Азия чемпионатынын коло медалынын ээси Бегайым Каныбек кызы бүгүн биздин студиябызда. Самбо боюнча дүйнөлүк кубоктун күмүш медалынын ээси деп атпайбызбы? Анан ушул эмне себептен спорттун ушул түрүн тандап алдыңыз? Кыйын эмеспи кыз бала үчүн? Спортко келгенден кийин мен Кыргызстандын жоопкерчилиги мойнуңузда тургандай сезилет. Мындай жериңизге, өзүңүздүн элиңизге, ата энеңизге мындай жарык жүз менен келгиңиз келет да. Спорттун кайсы түрү болбосун, ар бир адамдын өзүнүн кызыккан спорту болот. Мага күрөш жагат. Деги эле ушул спорттун сизге дагы ушул эмне себептен ушул түрүн тандап алдыңыз? Мен тандап алганда бул өзүм негизи эркин күрөш боюнча машыгам. Мен 2009 катышып баштап, анан ушул 2015-жылы ошо самбонун түрү менен машыгып баштадым. Анан мен өзүм негизи бул спортко өзүм жакынмын да, ошого шыгым бар болгондуктан мен ошо самбону тандап күрөшүп баштадым. Анан спорт жаатындагы кыздарда баягы эркек мүнөздүүлүк барбы? Сиздерде барбы? Менде бар. Мисалы, сиз айтсаңыз, кайсыл жагында бармысыз? Дайыма ошондой мүнөздө жүрөм да. Эркек мүнөздө? Бизде спортто жүргөн кыздардын мен айтын билишимче баары эле ошондой. Сиздечи, сизде кандай? Мисалы, көбүнчө эркек мүнөздүүлүктү кайсыл учурда карматып коесуз сиз? Эркитүүлүктөн, мындай эркитүү, мындай коркпой, Өзүнө ишенген, өзүңө ишенген. Кош-кош сүйлөп, бер келчи деп. Колчалар. Сиздерде да барбы ушундай мына коркпой басып барып сен деп? Ооба, бизде деле бар. Особенно могу эркекчилик мүнөз соревнованияда көп чыгат. Ошол кезде ушул өлө мындай пайдасы тиет. Коврго чыккандан кийин утулуп баратсаң, ушул характериңди көрсөтүшүңө туура келет. Өзгөчө мисалы силер ошол учурга барып калганда, чет жакка чыгып ушундай мелдештерге барып калган маалда балким баягы ата-анаштардын арасында дагы балким өзгөчөлөнүп, ата-анаштардын арасында дагы мындай бир башкача көрүнүп туруш керек. Атайын ушундай окуйсуңарбы жаганда? Жок, атайын окубайбыз, психологически так устроено. Ата-анаштарды коврго чейин психологически уже утуп алыш керек. Коркутуп сүрменен, ооба. Жакшы колчалар болсун. Жакшы. Көрсөтүүгө келген спортчу конокторубуз бар, алардагы студиябызга чакырып маекке аралаштыралы. Ал үчүн таэквондо боюнча Кыргызстандын чемпиону Эркинай Эшкозиеваны, ошондой эле дзюдо боюнча Кыргызстандын чемпиону Гүлсүрен Эмилбек кызын студиябызга чакырабыз. Сизди мисалы башкалардан өзгөчөлөнүп, бизде азыраак кездешет десек болот, жолукчан кыздардын спортчу болушучу. Ким түрткү болду? Кыйын эмеспи сизге спортчу болуу? Мен спортко келишиме менин атам түрткү болгон. Атам өзү бокс менен машыкчу да. Жаш кезиндечи. Канча жыл болуп калды? Мен 2009-жылдан баштап тренировка кылам. Уже 8 жыл болуп калды. 8 жылдын ичинде кандай ийгиликтерди багындыра алдыңыз? 8 жылдын ичинде 2011-жылы Украина Киев шаарында өткөн чемпионат мирада ошол жакта катышканбыз. Жана 57 мамлекет катышкан, ал жакта биз 9-чу болуп калганбыз ал жактанчы. Ал убакта мен 8 класс болчумун. Азыр деле машыгасыз, Азыр деле машыгам. Азыркы учурда да машыгам. Азырда чыгып турасызбы чет жактарга? Албетте чыгып турабыз. 2015-жылы болгон неме самбо боюнча чемпионат Азияда катышканбыз, Атырау шаарында болгон. Ал жакта 2-чи месттен алдык. Аз эле болдубу мындай жоок салынганыңарга? Же болбосо мурдатан эле ушул спортко келгенде эле дароо эр шаркага эле жоок салынып хижаб кийип калгансызбы? 2-3 жылдай болду. Аллага шүгүр, кийин түшүнүп кийип калдык. Тоскоол болбойт бекен баягы кыймылдоодо? Албетте тоскоол болбойт. Эмнеге дегенде биз мисалы 6 жылыбызды жолу жок же 5 жылы жолу жок өткөрсөк, кийинки жылдарыбызды жолу салынсак дагы ошол эле кыймыл аракет, ошол эле достижение, ошол эле ийгиликтер ошол боюнча калат. Биздин аракетибиз токтолбойт да. Келиңиз. Башкачалардан өзгөчөлөнүп таэквондо боюнча экенсиз. Канча жыл болуп калды? Кандай ийгиликтерге жетиштиңиз? Эмне себептен ушул түрүн тандап алдыңыз? Мен 6-класстан бери машыгам. Ошондой эле мен ийгиликтерим Кыргызстандын 2 жолку чемпиону
Москва, Россиянын Москва шаарында өткөн ачык 8-чи ачык чемпионатта мен 3-чү орунду ээлегем 2015 жылы. Сиз деген назик да, мен бир жерин түшүндүрүп алам. Же кандайдыр бир залакасы тийип калбайбы, мен кыз баламын, же назиктикти жоготуп аламбы деген сыяктуу коркунуч сезим болгон жокпу? Жок, мен боюм кичинекейлиги үчүн таэквондого кызыгып, ошол өзүм кызыгуум бар үчүн баргам да таэквондого. Анан бул Демек боюң кичиктиги түрткү болду дебейсиз? Ал эми генден окшойт, мен өскөн деле жокмун көп. Катышсаңыз деле боюңуз өспөй калды. Ушундай элес. Негизи бул жерде карап турсам баарыңыздардын атаңыздар түрткү болуптур да. Анан апаңыз каршы чыккан жокпу, сен кыз баласың. Каршы чыгып, сага болбойт дейт, ага чейин музыкальный школага берген апам, атайын. Анан кийин атам бара берсин, эчтеке болбойт, ден соолугу чың болот деп. Мисалы, позвоночный столбту, мисалы, мышцалар кармап турат да. Анан ошол жака келе турган нагрузканы көтөрүш үчүн бир физическое развитие керек да, агачы. Ошон үчүн атам ал жака жөнөттү, кийин уже апам атамдын сөзүн угуп эле калган. Бүгүн биз Кыргызстандын мыкты спортчу кыздары менен кызыктуу маек куруп жаткан маалыбыз. Ал эми Кыргызстандын желегин чет өлкөдө мыкты деңгээлге чейин желбиреткен кыргыз кыздарынын видеолорун интернеттен алып чогултуп койгонбуз. Аларды көрөлү, андан соң алдыда конокторду чакырабыз. Тарихы бар нечен, ынтымағы дайым бекем, алату бешігім, башым иіп тәзім етем. Керемет аймағы, желбиреп тұрсын байрағы, бұлағын ташарып, бұлбұлдай сайрағын. Kırgızstan'ım, bilemin bir özüngde ırız bakım, özünsüz atmaytanım. Kırgızstan'ım, gerek bir özüngü ardayım canım, aya baytam çıkanım. Mekenim ederim, ıyıksın anı sezemin. Tübölük saktay biz, düşür boy büyük celegin. Barı biz bul tapta, barkındı sezmey dursak da. Kemitmey beri biz, gelecek urpaka. Мына ушундай видеодон кийин биз алдыдагы спортчу кыздарды чакыралы. Ал үчүн футбол боюнча улуттук курама команданын оюнчусу Назик Күмүшбек кызын, ошондой эле дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун спорттун таяк тартыш оюну боюнча коло медалдын ээси Дилбара Иманканованы студиябызга чакыралы. Спорттун бир таяк тартыш деген бир түрүн тандап алган экенсиз да. Анан негизи бул жерде карап отурсак кыздардын көпчүлүгү мындай оорураак түрүн тандап алган экен. Сиздики жеңил түрүнө киреби же оор түрүнө киреби? Таяк тартышты көргөндө биринчи ойлойсуң да, отуруп эле тартып коесуң депчи. А мындай тартышка келгенде белиң, бутуң, колуң, бүт жериң ал жерде мындай
бүт мышцаларың, бүт сөөктөрүң задействованный болот экен да. Ушул оюн сизди эмнеси менен кызыктырып өзүнө тартып алды? Бул жакта өзүм дзюдо менен машыгып жүрчүмүн да. Анан биздин университеттеги бир бала айтып калды да, ал ошо таяк тартыш федерациясында судья болуп жүрчү экен да. Анан сен келип көрбөйсүңбү, тартышып көрбөйсүңбү депчи. Мындай таяк тартышта деген эң негизгиси аякта хват керек экен да. Колдун, пальцлардын күчтүүгү. А бизде дзюдодо хват жалаң эле хватка иштеп жүрүп, получается биз ага уже даяр болуп барып калат экенбиз да. Хват күчтүү болуп калат экен. Ошон үчүн ал мага ушундай катышып көрбөйсүңбү деди да. Ошонусу менен кызыгып калдыңыз. Ооба. Анан ушул таяк тартыш боюнча кандай ийгиликтерге жетиштиңиз? Таяк тартышта Кыргызстандын чемпионатына чыктым биринчи эле, эчтеке даярдыгы жок эчтеке чыгып алдым. Аякта дагы биринчи күндө өткөзүп, биринчи күндө веске түшпөй калдым да. Өзүм весиме түшпөй калып, анан эртеси күнү өзүмөн чоң веске түшүп калдым. Ошондо ал жакка чыгып, аяктан экинчи месте болуп калдым. Келин, сизге суроо жаталы мүмкүн болсо. Негизи футбол дегенде биз балдарды көбүрөөк элестетебиз, бирок сиз ошо өзгөчөлөнү футбол жагынан ушундай Кыргыздын бир курама командасында ойнойт экенсиз. Эмне себептен футболду тандап алдыңыз? Мен кичинекей кезимден эле кошуна балдар менен ойногом во дворе. Анан ошо ойноп жүрүп эле билбейм, футбол негизи мен тандаган футбол мени тандады десем болот. Бул жерден баягы назиктүүлүк өзүңөрдө тарбиялайсыңарбы кыз болгондон кийин? Эми кыз болуп биз апа болобуз буюрса, биз да кыздарыбызды тарбиялашыбыз керек. Эми кыздарыбызды тарбиялаганда биз деле өзүбүздүн назиктигибизди көрсөтүшүбүз керек. Алар да назиктүү кыздар болуп чоңойт. Баарыңыздарга менин суроом баарыңарга жалпы болот да. Азыркы учурда турмушка чыктыңар беле? Эгерде чыга элек болсоңуздар, турмушка чыккандан кийин силердин жолдошуңар ушул аркылап жүргөн спорт жагын таштагыла, эми силер эне болдуңар, ушинтип баланы багып, үйдө мээрим төгүп, үйдө мектеп болгула деп ошентсе макул болуп отурат белең. Отургандан кийин тарбия берүү жаатында кайра эле балдарыңарды спорт жагына үндөйт белеңер же башка өзүнө жарашыктуу кесиптерди тандайт белеңер? Кимиңизде турмушка чыккансыздар? Эч ким турмушка чыга элек. Келечектеги балдарыма эмнени тандаса ошону ойногонго же кайсы вид спорта менен машыгысы келе атса каршы болбойм. Эгер тыштасаң ойноо болду токтот десе. Күйөөм айтсабы? Эми биздин футболдо карьерабыз аябай көпкө созулбайт негизи эле. Турмушка чыккандан кийин эле биздики азыркы бардыгы эле турмушка чыгып кеткен эжелерибиз уже таштап койгон. Мисалы сиздерчи кыздар, сиздер деле айтып коюңуздарчы бир аз. Балким токтот деп койду. Десе кандай болот? Токтот десе токтотмокмун. Бирок токтоткондо деле спорт менен машыкпасам дагы мен өзү буюрсам физкультурный академияны бүтсөм өзүм тренер болдум да аялдаргачы. Эми ошол менен бир жагынан иштеп, бир жагынан балдарымды тарбияласам, ал дагы бир өсүү болот да негизичи. Спорттун кайсы түрүн кыз балага кереги жок деп кеңеш берет элеңиз? Менин оюмча оор атлетика кереги жок го дейм. Мисалы кайсылар? Ал жерден мисалы штанга көтөрүп, постоянно нагрузка келет да. Биринчи очередь белге нагрузка келет да, ошондо кийин кыйынчылыктар жаратат деп ойлойм да. Кайсы түрүн оор деп ойлойт элеңиздер? Спортко катышпаган бирөө болсо, мисалы биздин спортту деле керек эмес деп айтышы мүмкүн да. А бул ар бир адамдын өзүнүн кызыгуусу да. Кызыгабы, катышыш керек деп ойлойм мен. Кызыгып атып, айрым бир кыйынчылыкты пайда кылып албайбы? Убактылуу кызыкчылык менен түбөлүктүү кыйынчылыкты пайда кылып албайбы? Болушу мүмкүн, бирок абайлап кылыш керек. Мисалы менин өзүм бир тууган сиңдим деле мен түрткү болуп алып баргам, бирок акыркы сынып 2-3 жолу операция болуп, бирок мүмкүн мен аны зордоп алып барып салдым да. Анын эркине койбойчу. Балким чет жакка чыгып, мелдештерге чыккандагы бир кызыктуу окуялар, мына жогоруда эле балким бирөөңүздөр жабыркадыңыздар, же балким алгачкы бир белектерди алгандагы толкундоо ыйлаганыңар, же утулуп калуу ыйлаганыңар деген сыяктуу кызыктуу окуяларды. 2013-жылы Монголияга Азия чемпионатына баратканда 10 килограмм вес кылгам. Өзүм весим 50, а соревновательный весим 40 болуш керек болчу. Мындай өлө бир башкача вес кууп, уже даже сүйлөй албаганга мындай күчүм калбай калган да жанагы жердечи.
вес кууп уже взвешиванияга келе баштаган, уже взвешиванияга 1-2 саат калганда мен шамал издеп, ысык күн болчу, жай күнү, шамал издеп жоголуп кеткем. Мен издеп, мен командам ошол соревнованияга участвовать этпей калышына бүт келе калган болчу. Мен ошентип табылдым, баары нерв. Мен деп 5 кыз дагы күрөшпөй калышы мүмкүн болчу. Жеттик, чалып медосмотрларга чалып, аларды предупреждать этип, Кыргызстан кеч калып атат, күтүп тургула. Бизди күттү, взвешиваниядан өттүк, баары жакшы. Мен вес кууп взвешиванияга жеткиче чейин агайым нерв болуп, бир мындай жашоомдо бир 50% нервин эле мен жеп койдум го, бир жуманын ичиндечи. Машыктыруучунун. Анан взвешиванияга түшүп, баары бүтүп, уже курсак тойгозуп, баары жакшы болду да. Эртеси күнү болсо кайра эле нерв, кайра эле бирдемке жетпей атат. Травма, бут, кол, не то күрөшүп алган эски травмаларым кайра пайда болуп. Сиздики? Ооба. Бирок доказать этип чемпион Азия болуп, Теке кетирбей актадыңыз. Актадым ошону. Жакшы болуп жалар. Сиздерде? Негизи эле күрөш жаатында ошо эң эле эсте калган ошо бизде вес кууганда. Ошондой эле мен деле 52 килограммдан 43 килограммга кууп баргам, 9 килограмм. Анан бияктан эле баштаганда уже кандай десем, баняларга, парларга алып барат да вес кетсин депчи. Алып барганда тренерибиз жаап коет, мынча мүнөткө чейин деп. Анан биз ичинде отуруп, ыйлайбыз, агай, ачкыла, биз өлүп калабыз деп. Анан ошентип эптеп уже кетебиз выезд. Анан аякта жүргөндө дагы уже именно вес деген күнү уже аябай эле шайыбыз болуп, болбой, көздөрүбүз караңгылап, ушинтебиз үнүбүз чыкпай. Анан ошондо эсимде бизди весибиз кетпей 200 грамм деген бул биз үчүн аябай кыйын да, аны кетиришчи. 200 грамм деле кетириш. Анан уже чуркасаң дагы эмне кыласың, баары кетпейт да. А ошондо эсимде биз уже эч кийимчен эле мондай мустак жерди издеп калганбыз да, этиң ысып ушундай жаман болосуң да. Кафелдерди издеп ошондой жерге жатып калсак, тиги чет өлкөлөрдөгүлөр бар да, балдар вес куугандар, алар дагы таң калып карашып, анан эптеп акыркы секундтарда 1 балл алып, ошо менен утсам, ошол сезим эсимен кетпейт да. Тренерим сүйүнгөнүчү. Башында калпагын ыргытып сүйүнгөн да, финалга чыгышым менен эле ошол такыр эсимен кетти. Бул кыздарга салмагын азайтыш үчүн кууп, акуштар муздак жерге чейин жатып алып кыйналышкан экен. Биздики командная игра. Биз ар кандай футбол ойнойбуз. Чоң футбол, мини футбол, көчө футболун ойнойбуз. Көчө футболун айтып кетсем, былтыр биз дүйнөлүк чемпионатына барып келгенбиз. Көчө футбол боюнча Шотландияда өткөн. Ал жакта биз 2-нчи местени алып келдик. 16 команданын ичинен. Ошол биздин группадан чыккан оюн эсимден кетпейт. Шотландиянын сборную менен ойногонбуз. Бүт мындай зрительдин баары Шотландияны колдоо болгон. Биздин аябай сыймыктанам, ошол Шотландияда жүрсөк дагы биздин Лондондон, Норвегиядан кыргыздар келип бизди колдоп кеткен. 5-4 эсеби менен утуп кеткенбиз. Жыргадыңар. Ошол группадан чыкканыбыз менен биз биринчи финалга чыктык. Биринчи, экинчи место ойнодук, бирок тилекке каршы финалда Мексика командасына утулуп калдык. Келиңиздер, сиздерчи? Таэквондодо кандай кызыктар болот? Мисалы сизде колбуттар жакшы элеби? Ооба, эч кандай травма алган эмесмин. Мен Москвада Москвада катышканда 2015 жылы эми кантсе да алыс жерден бардык, ар кандай коркунучтар болот экен да, сезимдер болгон. Ошонго карабай мен тренерим мени күчтөндүрүп, колдоп, Эркинай сен өзүңө ишен деп. Мен мисалы 3-чү орунду алып калгам да, ыйлагам да, действительно. Ыйладыңыз, утулуп калдым. Ыйлагам, утулуп калып, макул деп анан ата-энем чалып, колдоп, сен ушунча жери ошо мисалы Кыргызстандын ичинде болгондо деле биринчи орундарды алып жүрөсүң, эми ошончо жер барып, ошончо жер эме кылып, катышканын өзү чоң сыймык деп ата-энем ошондо колдоп, колдогон. Сиздечи? Мындай окуя болгон, биз өзү Оштон болобуз да.
Каракулжадан. Анан бул жака балдар болуп келишет соревнованияга, чемпионат Кыргызстанга. Бир комната снимать этип, ошол жакта тренер тамак жасап берет, ошол жакта жашап, ушундай кылабыз. Анан кийин барып соревнованияга кирип, бут кийимдерди чечип коюп кирет да, татамигечи кирсе, бир балабыздын бут кийимин уурдап кетишти бирөөлөрчү. Ал болсо эми бут кийим таппай алыстан келген, анан жыңайлап калат да. Барып үйдө домашний кийип алып, Бишкекте ойноп жүрөбүз да, биз домашнийчи площадьты кыдырып жүрөбүз да, баарыбыздан каткырып, ушундай ар кандай кызыктуу окуялар болот да спортточу. Аяк тартышта кандай кызыктар болот? Мен көрүп калгам, ошол баягы тартышып атканда кээде үстүңөн кошо ыргытып бейген учурлар болуп калат да. Сизде да болгонбу ушундай? Күрөштөгү прогибде эле да мындай. Үстүңө эле алып ыргытасың да. Мен эстеп көрсөм, ошо менде деле вес менен байланыштуу экен да. Анткени мен кочевникке катышкан атканда отбордо деген 55-ке чыкмакмын негизичи. Анан 1,5 килограмм ашып калып допуск кылбай койбойбу отборгочу. Анан 65-ке кетирип, 65-ти утпаймынбы отбордочу. Анан кочевникке катышмай болуп, анан весим 57-58. Анан 65-ке көтөрөйүн деп мен дыңгыя тамак жей берип 62 болом да. 62 болсом деген кайра 55-ке чыкмай болуп калбаймынбы? Кайра түшүрүш керек. Ошо жерде кайра веске түшсөм 62 700мүн да. Кийим деле жок. Анан эми 8 килограмм почти кантип куйум деп жүрүп, анан көлгө сборго кеттик да. Ал жерден да 2 байке бар болчу, бирөө 15 килограмм, бирөө 10 килограмм кубалап аткан да. Аларга кошулуп алып күндө чуркайбыз, анан акыры 55-800 болдум го. Ошондо деген түндө уктап жатам да, уктап жатып эле 3-4 ойгондум да, анан уктай албайм да, эмне болду деп, эмне уйку безимде проблема болуп атабы деп коем. Такыр уйкум келбейт да. Анан ичим ооруган сотпайбы, эмнеге ооруп атат деп, анан может курсагым ачып атабы деп. Бир алма жеп туруп уктап калсам болобу. Эртеси таң калып мен ачкалыктан уктай албай атам депчи. Десем баары күлүп атат, сен эмне ошончолук вес эметип атасың, ачык болгондон да уктай албай аткан турбайсыңбы деп күлүп атышпайбы. Веске түшкөнү барганда меники деген 50 грамм ашты да. Ровно 50 эле грамм ашты. Ошону мага допуск кылбай атышат да. Мен чоң килеген шортик футболка менен турам. Эми мону чечсем деле 300 грамм кетет го десем, болбой, допуск кылбайт. Кубалап келдик да, эми 50 граммды. Менде ал жок калган. Көзүмөн жаш айланып атат ужечи. Анан жоголгучу деп жатып алдым. Жатып алсам, агайлар, биздин командадагылар өлө кой жила чыдап коем, азыр эле калды го депчи. Жатып алсам баары массаж жасап, антип үстүнө журкандын баарын жаап койду дагы, анан кайра барып түштүм да. Кайра барып, эмне кылсаңар ошол баары болду уже депчи, азыр чечинем жолбосо деп коркутуп баштадым да ужечи. Бүт баарын чечип салам десем, анан түшүп, уже норма болуп, эптеп сүйүнүп эметкем. Сиздики кандай? Жогорку салмакка чыкканым үчүн менде вестен проблема жок. Бирок деген былтыр биз дүйнө чемпиондугуна Мароккого барганда, ал жакта судан проблема экен да. Ар бир кишиге 1,5 литрден эле суу берет экен. Анда деле столго отурганда. Анан биздин главный тренерибиз Сон Артур Петрович аябай суу саптыр. Орусча айтса түшүнбөйт, арабча билбейт, переводчигибиз жок. Ошол жерде агайыбыз, кореец агайыбыз кыргызча суу берчи деп жүргөндө аябай таң калгам. Кыргызча сүйлөп салганда. Жакшы болуп жатат. Анан мен кызыктуу окуяларым эстей албай атам, бирок ушул 2016 жылы ушу Түркмөнстанга, Азияга барганда ушу колумду сындырып алдым эле. Мен үчүн ошол аябай кыйын болгон да. Өкүнүчтүү. Буга чейинки бир чоң бир спортчу кызыбыз менен маек курганыбызда айтып калды эле да. Кээ бир эркектерди карап туруп мен өзүм уялып кетем, кичине эркекти болуп спортко катышпайбы дегенде сөздөрүн айтып калган да. Анан сиздерге суроо заткым келип атат. Деги эле кыргыздын эркектерин кандай баалайсыңар? Эркектерибиз кыйын эле, сыймыктанам мен. Бирок кээде туруп билбейм, мен делеби кээде мындай өтө назик балдарга кичине жиниң келип кетет. Биздин жигиттерибиз деле бар, спортсмендер Кыргызстан желегин желбиретип, Кыргызстандын наамын чыгарып жүргөн балдарыбыз бар. Бирок бизде деле эми ар кимдин өзүнүн мүйөмеси башкача да, мүнөзүчү. Балдар бар, кыздардай мүнөзү бүт баары кыздардай. Жиниң келет, эркек
эркек болгондон кийин өзүн спорт менен машыгып өзүнүн фигурасын көрсөтүш үчүн кылыш керек да. Жашы өтүп атат. Мындай өзүнүн денесинин бир сулуулугун көрсөтүш керек да, жашы өтө элегиндечи. Анча мынча балдар бар, кыздарча кийинбейт, просто чачы өсүп, жасанып, боянып ошентип эле жүргөндөр. Конечно, жиниң келет. Сен эркектей болчу. Ооба, биз сен алдыңда мындай эркек сыяктуу болуп турсак, сен уялбайсың биртке депчи. Айтасың. Ооба, айтабыз. Жакшы. Суроо барбы биз? Эми мындан ары дагы спортту өнүктүрүп кете бересиңерби же ушул могу жерге барайын, ушуга жетип алайын, андан кийин токтотоюн деген оюңарда барбы? Алдыдагы пландарыңар кандай, мындай ойлоруңар бар? Кыргызстан желегини бир целге чейин, ошол немеге чейин алып келип, ошону менен бүтүрүп эмес, спорт бүткөндөн кийин өзүбүз тренер болуп, бизден тышкары бизден кийинки балаларга, кыздарга пример болуп, аларды да алып чыгып Кыргызстанды өнүктүргөнгө аракет кылабыз. Мен алдыга койгон пландарым негизи ошо окуумду ийгиликтүү аяктап алсам, буюрса быйыл бүтөм. Бул спорттон тышкары жумушка кирип, эми жумушка киргенде дагы ушул Кыргызстанга пайдасын тийгизген жумушка кирип, ошол жаатында кетсем дейм да, орган жакка кирип. Негизи менде деле болгон мурда тренер болом деген ойчу, бирок бул мен үчүн кыйын деп ойлойм да, тренер болуш оңой эмес. Пландар алдыга. Дайыма чуркап жүрө бересизби? Жок, азыркы учурда окупкан. Азыркы 3-4 жыл дагы ойнойм. Бириңер да турмушка чыгам дейсиңер го? Менде Турмушка чыгайын, үй бүлө курайын деген пландар жокпу? Мисалы мен азыр Бишкек медициналык коллежинде 2-курста окуйм. Буюрса алдыда медсестра эле болуп иштейм деген оюм бар. Могул числоодо турмушка чыгам деп белгилеш кыйын экен негизичи. Тем более спорт жаатында жүрсөң, азыркы биздин учурдагы максатыбыз окууну ийгиликтүү аякташ, дагы магистратуранда окуш, эмнеден ушул тренер болуу бул мындай ответственный иш экен да. Потому что бир адамдын организмине жооп берет экенсиң. Бирөөнүн веси көбүрөөк болсо, бирөөнүкү азыраак. Да, бирөө оорукчан болушу мүмкүн. Мындай бир ар биринин характери бар. Характер ар кандай, ар кимисин контролдоп, ар бирине жооп бергенди билиш керек да. Эртең ал ооруп калса, сен жоопкерчилик сенин мойнуңда болгон үчүн баардыгы сенин мойнуңа түшөт да. Ошон үчүн азыркы учурда максат жакшылап окуш да, ошол өзүбүздүн спорт жаатындагы тренерский окуу боюнчачы. Таяк тартыштын эмесин айтып кетсем, бул таяк тартыш спортто мисалы да возрастное ограничение жок да. Могу чемпионат мирада деле Германиядан келиптир да, 60 жаштагы апашка деп эле айтабыз да, мындайчы. Бирок мындай спортто жүрүп, кызыгуусу ошончолук эметиптир да, Германиядан Кыргызстанга чейин келипчи. Анан мындай случайлар деле болот да, мисалы бул таяк тартышка ушинтип аябай мынтип машыгып эметиш керек деп машыгыш керек, мындай техникасынчы, бирок физикалык жактан дагы физика керек да баары бирчи. Анан мисалы биякта бир спорттун түрүнөн аябай машыгып жүрүп чыгып, анан случай болгон да мындайчы, анан айылдагы эле бир эже мындай күндө 2 мал 4 уйду сайт экен да. Ал жерден 4 уйду баарыбыз эле уйсаганды билебиз да эмичи. Жалаң момдой да, анан мындай ойлонсоң анын хваты вообще өлүп калганда тура моминтип атыпчы. Анан ошол чыгып туруп, мисалы мындай спортсменка кызды утуп койду да. Ошентип барып, Киргизиядан 3-чү месте алды да. Жөн эле уйсап жүрөт болбосочу. Демек, бунун турмушка эч кандай таасири? Эч кандай эмеси жок. Мисалы менин ден соолугума бир эмесин алып келет деп деле көп ойлобойсуң да. Атайын диета кармайсыңар, кандай тамактанасыңар, ошону сурайын дегем. Я себя ни в чем не отказываю дегендейчи, мындай. Кааладым, торт жейм келди, торт жейм. Анан жанагы эле учурлар болуп калат да, кээде вес кармаш керек болуп калат. Анда деле жейсиң, бирок камыр-самыр, углевод азыраак жейсиң. Саламатсызбы? Баарыңыз эле кыз болгондон кийин биякта кыз жигит болуп жүрүү же сүйлөшүү деген мындай түшүнүк бар да, ошол спорт сизди балдардан качырбайбы же ошо тоскоол болбойбу деген суроо да. Жигиттериңер барбы? Жок, бизде деле кыз болгонубуздан кийин жигиттерибиз болот да. Биздин жигиттерибиз өзүбүз физически сильный, морально сильный болгондон кийин биздин жигиттерибиз бизден кем болбош керек. Демек талап ошондой.
бош убактыңыздарда хоббиңиздер эмне демекчимин, же болбосо кол өнөрчүлүк менен тамак ашпозчулук менен дагы айланышасыздарбы? Кошумча Үй талант кандайсыздар ошол дейли. боюнча? Кошумча талант кимде бар? Эмне менен алектенесиңер? Кимде кошумча талант бар? Мен спорттон тышкары өзүм мындай тынчтыкты жакшы көрөм. Анан өзүм бөлмөмдө отуруп алып, бош убактымда сүрөт тартып, музыка укканды жакшы көрөм да, тамак жасап, ушундайчы. Тамак жакшы жасайсыңар, Мен өзүм Баткен областына караштуу Кадамжай районунан болом. Бизде мисалы аш, пловду эле мындай сүйүктүү тамак көрүшөт да. Мисалы мага деле аш жагат. Мен өзүм ашты жакшы жасайм. Мындай тамакты көбүнчө диета кармаган үчүн же болбосо туура тамактанган үчүн албетте тамак жасоо жагынан аксабайт да. Мындай жаткан тамакты жакшы жасайт. Эмнеден постоянно өзү жасап жүрүш керек, өзү жасап жеш керек. Ар ким ар кандай жасайт да, кафеден ичсең делечи. Ошо тамак жагынан Аллага шүгүр аксабайбыз. Анан кийин кол өнөрчүлүк жагынан хоббим мен кол өнөрчүлүк жагы да. Бул спорттон башка эме комуз чертчимин. Ал деле бирок кечирээк эметип калдым да, ойлонуп калдым да, өзүмчү 10-класста эметип атпайм, комуз чертем деп чыктым да. Анан апамдар комуздап берип эле чертип, ошо кичине чертип андан кийин эле бияк университетке келгенде уже жетишип калып кетти да. Анан ойлонуп калдым, кийинирээк эметсем, мурдараак эле ойлонуп, бүт үйрөнүп алсам болмок экен депчи. Агайым дагы айтып калды да, ошо үйрөтүп аткан агайымчы. Көрсөтүүбүзгө келген спортчу кыздарга коомчулуктан дагы бир нече суроолор келген эле. Азыр биз жооп алып бергенге шашылалы. Мыкты эне катары кандай аял затын элестете аласыңар? Өзүңөрдү мыкты эне болуш үчүн эмнеге басым жасайсыздар? Турмуш куруп, бала төрөп, ошо баланы жакшынакай багып, ыймандуу, тартиптүү кылып багып чоңойтсоң эле мыкты эне болосуң го. Деги эле дин жаатында кандайсыздар? Намаз окуйсуздарбы, орозо кармайсыздарбы? Бул жаатында биле кетелик. Ооба, мен орозо кармайм, намаз окуйм, алхамдулилlah. Кимди кумир тутасыздар? Кумир туткан адамыңыз дейт. Кумир тутпайм, бирок жакшы көргөн оюнчуларым бул Криштиану Роналдо, Месси. Мыкты спортчу кыздардан кимдерди тааныйсыңар? Ар ким өз тармагы боюнча айтып өтсөңөр дейт. Мындай тарыхта калган мыкты аты чыккан. Биздин эле өлкөдөн алсак, Айсулуу Тыныбекованы мен мыкты спортчу дейм да, деп эсептейм. Канчалык бул эми олимпиада даражасына чейин чыгып аткандан кийин ал мыкты спортсмен да. Жеңишке жетишпей калып ыйлаган учурлар болгонбу? Упайды туура эмес эсептеп басып койгон учурлар болгонбу? Ошол учурда сиздердин ал акыбалыңыздарды айтып берсеңиздер дейт. Андай маалдарда болот, андай учурлар жинин келип, ошол жерден мындай ковердончу чыккың келбей, ыйлап, айланчыктап басып ушинтесиң, бирок айла жок, тартып койгондон кийин тартып коюшат да кээ бирөө. Спорт негизи кыз балага тиешелүү деле эмес, өзгөчө оор түрү. Андайдан баш тартып эле турмушка чыгып бала тарбиялап олтурсаңар болбойбу дейт. Турмушка чыкканча жок, мен турмушка чыгам, үйдө эле отурам деген деле туура эмес го. Ар бир адам өзүнүн туура көргөн жеринде жүрүп, мисалы кээ бир кыздар бар кафе клубтарда жүргөн, ага караганда биздин жол жакшы жолго деп ойлойм мен. Кийин дагы турмушка чыккандан кийин улантасызбы? Кыз бала үчүн спорт бул убактылуу. Турмушка чыккандан кийин уланганга көзүм жетпейт, билбейм. Кыргызстандын баркын кайсыл учурда билесиңер? Кол чалар болсун. Кичик кезиңерди элестетип көрүңүздөрчү, кандай кыз элеңиздер дейт. Кичинекей кезимде хулиган эле болчумун. Мен жашаган жерде кыздар жок болчу. Менин ровесницаларым жок болчу. Же 11-класс, же кичине аллей кезинде эле болчу. Мен балдар менен чоңоюп, балдар менен ойнобой койсо, уруп, же болбосо түртүп, бир жерин сындырып үйүнө жөнөтүп берчүмүн да. Азыр мына чоңоюп бирке кыз сыяктуу болуп, кыз болуп, уже чоңойгон сайын биле баштадык. Өзүңөрдү дайыма кайсыл жагынан көзөмөлдөп турасыңар дейт. Балдарды тарбиялаган жагына мен өзүмдү көзөмөлдөп турам да. Мен эрте даярдык кылам да ошого. Кыздай, кыштай болгон жакшыго. Спорт жаатында кыздардын жүргөнү туура деле эмес. Андыктан сиздерге дагы бир суроо узаткым келет дейт. Кыздар менен же балдар менен урушуп кеткен учурларда сабырдуулук кылып унчукпай кетип каласыңар же дароо мушташканга киресиңер дейт. Адам өзү чегинен өтмөйүнчө биз деле адамга тийишпейбиз. Чегинен өтүп уже оскорбление кете баштаганда биз деле жөн турбайбыз. Бирок спортсмендерде момундай адамга, спортсмен эмес адамга жосом балабы, кызбы
кол көтөрүш мүмкүн эмес. Биз физически сильный кыздарбыз. Алар биз даярданганбыз ошого. Анан немеси жок адамга, физически даярданбаган адамга андай кол көтөрүш мүмкүн эмес. Анан айтып кетким келет, спортсмен десе кечке тренировка кылуу эмес. Спортсмен деген развивающий адам. Спорт жагынан, медицина жагынан, политика жагынан. Балким тактыкка үйрөтөт, Ооба. Өзүнүн бир тартиби болот, жоопкерчилик, ооба. Анан биздин көп элдерибиз айта берет, спортсмен десе кечке эле тренировка кылып, анан хулигандар деп. Бизде тартипке, жоопкерчиликке, анан башка түрлөрүнө үйрөтөт. Суроо бүттү окшойт, эми сиздерге акыркы суроо. Патриот дегенди кандай түшүнөсүңөр? Жана сиздер патриот болсоңуздар, анда Кыргызстандын гимнин ырдап бериңиздерчи, бир куплет дейт. Хор. Ак мөңгү аска зор талалар, элибиздин жаны менен барабар, сансыз кылым ала тосун мекендеп, сактап келди биздин ата бабалар. Ал калай дер кыргыз эл, азаттыктын жолунда, өркүндөй бер, өсө бер, өз тагдырың колуңда. Кол чалат. Рахмат сиздерге. Жалпы спортчу болом деген кыздарга сиздер кандай кеңеш айтат элеңиздер? Деги эле көрүүчүлөргө кыскача өзүңүздөрдүн ой пикириңиздер менен жыйынтыктап өтүңүздөр. Келиңиздер. Бизде Кыргызстанда футбол командалары аз эмеспи, анан кыздар дагы аз келет ошого. Мен бар кыздар баарын айткым келет. Коркпостон келип биздикине футбол федерациясына тренировка кылгыла деп айткым келет. Кимде желание болсо, ошол келип катышса, ошол развивать этет. А кимде желание болбосо, андан болбойт да, өзүнүн негизи ою болбосочу ошого стремление дегендей. Келем деген адамдар келип ким айткандай эле коркпой эле катыша берсе, үйрөнүп кетет. Көп кыздарыбыздын ата энелери ойлойт, кызым күрөшкө барса бой өспөй калат, гимнастикага барса төрө албай калат деп. Андай жок. Ар бир спорттун, даже спортко катышса да, катышпаса да адам ооруй берет. Андан көрө өзүнүн мамлекетине өзүнө пайда алып келип, мындай ооруган жакшы го деп ойлойм да. Калп эле антип оорубай. Анан ооба, ар бир адамдын өзүнүн выбору болот. Мага күрөш жакса, башкаларга таеквондо, башкасына футбол жагат. Коркпой эле кыздар келип, ошол жаккан спорттун түрүнө келип, ошону өнүктүрүп, ошону кайра мындай мировой дүйнөлүк рейтингге алып чыкканга аракет кылса, биз деле алардан көп нерсени күтмөкпүз. Таеквондо бул спорт дегиле, спорт бул техника жагынан эме кылат го. Мисалы мен таеквондого келем деген ошо кызыгам дегендер мисалы өзү жеке дагы чуркаш керек. Спортко келип бир шариаттын бир чектелген бир чегине чейин мындай аял киши болсо аял кишилер гана тренировка кылган жерде, эркек кишилер болсо эркек кишилер гана тренировка кылган жерде тренировка кылса жакшы нерсе бул негизичи. Спортко негизи эң биринчиден айтып кеткендей каалоо керек. Анан экинчиден мындай спортивный характер керек го деп ойлойм. Мисалы спорттун кайсы түрү болсо, мисалы дзюдо борьбаларды алалы да. Күрөшүп атып мындай утулуп баратып кээдегилер болот да, мен утулуп калдым болду деп уже эметип калышат. А мындай спортивный характер болгондо болсо эмнеге утулам, кандайча утулам депчи монтип кайра атырылып барганы ошол аябай керек го деп ойлойм да. Негизи наоборот бул спорт кыздарга керек. Биринчиден ушул адамды спорт тарбиялайт. Жана ошондой эле бул жөнөкөй кыздарга караганда бул спортсмен кыздарды айтышат да. Медалдын эки капталы бар дегендей эле спортсмен кыздар дүйнөнүн эки жагын көрө алат да. Мисалы самбо, самооборона без оружия дегендей кыздарга алсыз болгон деле алсыздыкты жеңгенге деле жардам берет. Анан спорт эркитүүлүккө, сабырдуулукка үйрөтөт. Эгер каалоосу болсо кыздар келсин, биз колдон келишинче жардам беребиз. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө спорттун мыкты чебер кыздары менен ар тараптуу суроолорду берип, кызыктуу маек курганга аракет кылдык. Ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүз аяктайт. Саламатта калыңыздар. Биздин чебер, сиздин багыт.